Достар, программабызды улантабыз. Жана бизге келген кийинки коногубуз бар. Бул коногубуз менен кызыктуу маек болот деп ишеничтебиз. Бардыңыздар, экранга жакыныраак келиңиздер. Коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Бүгүн биздин студияда экинчи рангдагы салык кызматынын кеңешчиси Айгүл Закирова. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Анан кийин бүгүн сиздердин имаратыңыздарда бир жакшы иш-чара болот экен. Ал жакта контрафакттык жана ошондой эле мыйзамга туура келбеген алкоголдук ушундай продуктыларды жок кылуу аземи болот экен. Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Бүгін саат 11-де біз Бишкек шаарынын территориясында бізде терминал бар. Ошол жака біз контрафакт алкоголдук продукцияны топтойбуз. Ошол жакта Бишкек шаарынын канализациясына куюлуу жолу менен ошо алкоголдук продукция жокко чыгарылат. Ал жака ушу кандай мыйзамсыз келген продуктылар жок болот да ошондо, э? Ооба, бул жерде мыйзамсыз өз бир ишканаларда жазалган, сроктору өтүп кеткен сатып аткан сыралар, шараптар, ушундай алкоголдук продукция жокко чыгарылат. Ал эми сиздер бүгүн ошо жок кыла турган товарларды качан конфискацияладыңыздар эле? Негизи биздин бул алкоголдук продукцияны көзөмөлдөө салык кызматына 2012 жыл берилген. Ошол 2012 жылдын 2,5 жылдыктан баштап алынган алкоголдук продукция. Соттун чечими бар. 2012 жылдан берки. Жылдан берки. Канча болуп калды ошондо? Канча тонна болуп калды? Жок, тонна эмес. Азыр деген биз биринчи жолу жокко чыгарып атабыз. Бул болгону эле 785 литр болуп атат азыр. 5894 бутылка. Насага. Бул алкоголдук продукцияга соттун чечимдери бар. Кандай чечимдер? Эмне болгон чечимдер? Алар кандай жолдор менен келген мисалы үчүн? Сотту эки жол менен чечим чыгарат. Бирөөнү кайра иштетүүгө, биз кайра иштетүүгө жарактуу арактарды, этил спирт кошулган ичимдиктерди спиртовый ишканаларга берип, кайта иштетип, ошол жактан кайта этиловый спирт чыгарып, бул мамлекеттик бюджетке түшөт да, андан түшкөн акчачы. Бул сроктору өтүп кеткен, ичкенге жарабаган, кайра иштетүүгө жарабаган продукция жок кылынат. Жакшы, анан кийин ушундай учурлар болуп калат го, ушундай кандай гана ичимдиктер болбосун, баягы салык кызматынан качып, салык төлөгөндөн качып, аларды ушундай башкача жолдор менен чыгаргандар бар. Ошолорду кантип билесиздер? Биздин өзүбүздүн ишканалар, Кыргызстанда жайгашкан ишканалар, булар деген бир жолу бул акциздик марканы туура эмес чаптаган жолу да. Бутылка 0,5 литр бутылкага 0,25 литр марка чапталат. Бул салыктан качуу жолдору да. Мен бир эле пример, мисал келтирдим да. Ошондо бул жерде 250 граммдын арактын салыгы төлөнбөй калат, акциз салыгы. Ошондой учурларда кандай иш-чаралар көрүлөт? Ошондой эле табылса, дароо эле алып кетесиздер? Биз муну алабыз, алып кетебиз. Анан кийин бул деген официально биздин заводдордо чыгарылган продукция болгондон кийин бияка деген дополнительно салык начисляться этет, акциздик салык. Анан кийин директоруна, башка бухгалтерлерине, ответственныйлерге административдик штраф салынат. Штрафтын көлөмү канча болду экен? 5000ден үйдө. Абдан жакшы экен, жакшы самалыкты баштаптырсыздар. Биз ойлойбуз бүгүн жакшы деңгээлде өткөзө аласыздар деп. Рахмат. Ал эми бизди дагы бир суроо кызыктырып жатат. Сиз ушул тармакта канча жылдан бери эмгектенип келесиз? 21 жыл болот быйыл. Эмнеси менен бул кесипти тандап алдыңыз? Эми өзүм университеттин эконом фагын бүткөм, экономический факультетин.
ушул биринчи ушу салык кызматына келгем 95-жылы 1995-жылы университетти бүтүп эле ошондон бери иштейм. Негизи мындай айтканда кызмат өзүмдүн өзүңүзгө жагабы? Жагат. Эмнеси жагат? Негизи элге пайда алып келесиң. Элге пайда алып келесиң. Элге биздин Кыргызстанга кызмат кылып атабыз. Мен ойлойм бул мындай кимге жакпасын. Туура. Мен балдарым деле өзү сыймыктанса болот. Апабыз салык кызматында иштейт. Элге кызмат кылып атат деп. Мыйзамсыз нерселерди, көрүнүштөрдү токтотконго аракет кылат деп, Эми эң биринчи эле биздин салык кызматынын бизге койгон эң биринчи ушул маселе ушул да. Мыйзамсыз нерселерди токтотуш. Негизи элечи бюджетке зыян алып келген нерселерди. Ошон үчүн мен ойлойм бул жаман эмес деп. Жакшы, келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Аябай жакшы жана керектүү маалыматты айтып өттүңүздөр. Бүгүнкү иш-чараңыздар жакшы өтсүн. Андан кийин дагы ушундай мыйзамсыз көрүнүштөргө бөгөт